Ысрайыл элинин Кызыл деңизден өтүүсү. Чыгуу 14-15 бөлүмдөр. Жараткан Эге Мусага мындай деди: Ысрайыл элине айт, алар артка кайтып Пихахироттун жанына, Мигдол менен деңиздин ортосуна, Баал-Сифондун маңдайындагы деңиз жээгине конушсун. Ошондо фараон Исрайыл эли жер кезип адашып кетти. Ал чөлдөн чыга албай калды деп ойлойт. Мен фараондун жүрөгүн таш кылам. Ал силердин артыңардан кубалап жөнөйт. Мен фараонду жана анын бүт аскерин жеңип, улуу кудуретимди көрсөтөм. Ошондо мисирликтер менин жараткан Эге экенимди билишет. Ысрайылдар айтылганды жасашты. Ысрайыл эли качып кетти деген кабарды Мисир падышасына жеткизишкенде, ал нөкөрлөр менен Ысрайылдарды бошоткондоруна өкүнүшүп: «Эмне кылдык я? Ысрайылдарды кое беребиз деп колдарыбыздан айрылып калдык го», дешти. Фараон майдан арабасын чектирип аскерлерин даярдады. Ал Мисирдин майдан арабаларын баарын алды. Арабалардын 600-ü тандамал майдан араба эле. Ар бир майдан арабанын бирден башчысы бар болчу. Ошентип жараткан Эге фараондун жүрөгүн таш кылып койду. Ысрайылдар эчтемеден коркпой кетип баратышканда, фараон алардын артынан кубалап жөнөдү. Мисирликтер фараондун атка чегилген бүт майдан арабалары, атчандары, бүт аскери менен Ысрайылдарды кубалап, деңиздин жээгине, Пихахироттун жанына, Баал-Сифондун маңдайына жайгашкан аларга жетип келишти. Фараон жакындап калганда, Ысрайылдар бурулуп карап, мисирликтер кубалап келе жатышканын көрүштү. Ошондо жүрөктөрү түшүп, жараткан Эгеге жалбарып боздошту. Анан Мусага мындай дешти: «Бизди чөлгө өлтүргөн алып келдиң беле? Эмне? Мисирде мүрзө жок беле? Бизди Мисирден чыгарып туруп, кыларың ушулбу? Мисирде экенибизде жайыбызга кой, мисирликтерге кызмат кыла берели деген жок белек? Чөлдө өлгөндөн көрө мисирликтерге кул болгонубуз жакшы эле го». Бирок Муса аларга: «Коркпогула, токтоп тургула. Жараткан Эгенин бүгүн силерди кандай куткарарын көрөсүңөр. Бүгүн көрүп турган мисирликтерди эми эч качан көрбөйсүңөр. Жараткан Эге силер үчүн күрөшөт, тынч туруп тургула», деди. Ошондо жараткан Эге Мусага мындай деди: «Эмне мага боздойсуң? Ысрайылдарга айт, алдыга карай кете беришсин. Сен болсо таягыңды көтөрүп, аны деңиздин үстүнөн сунда сууну экиге бөл. Ошондо Ысрайылдар деңиз ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишет. Мен мисирликтердин жүрөгүн таш кылам. Анан алар силердин артыңардан кубалап барат. Ошондо мен фараонду жана анын бүт аскерин, майдан арабаларын жана атчандарын жеңип, улуу кудуретимди көрсөтөм. Фараонду, анын майдан арабаларын жана атчандарын жеңип, улуу кудуретимди көрсөткөндө, мисирликтер менин жараткан Эге экенимди билишет». Ысрайылдардын алдына бараткан Кудайдын периштеси ордун өзгөртүп, алардын артына өттү. Элдин алдындагы булут мунарада ордун өзгөртүп, артка жылып, Мисир аскерлери менен Ысрайыл элинин ортосуна кирди. Булут мисирликтер тарапты караңгы кылып, Ысрайылдар тарапты жарык кылып турду. Ошондуктан эки тарап тең түнү бою бири-бирине жакын келе албады. Анан Муса колун деңиздин үстүнө сунду. Ошондон кийин жараткан Эге түнү бою чыгыштан каттуу шамал жиберип, деңизди сүрүп, кургак жерге айлантты. Суу экиге бөлүнүп, Ысрайылдар деңиз ортосунда кургак жер менен жөнөштү. Суу оң жана сол жагына аларга дубал болуп турду. Ошондо мисирликтер алардын артынан кубалап, фараондун атка чегилген бүт майдан арабалары жана бүт атчандары деңиз ортосуна киришти. Таң атарда жараткан Эге от жана булут мунарадан мисирликтердин кошуунун карап, аларды дүрбөлөң түшүрдү. Ал майдан арабалардын дөңгөлөктөрүн жерге батырып салды эле, мисирликтер алардын араңдан зорго сүйрөп калышты. Ошондо алар Ысрайылдардан качалы. Жараткан Эге аларга болушуп, биз менен согушуп жатат дешти. Анан жараткан Эге Мусага: «Колуңду деңиздин үстүнө сун. Суу мисирликтерди, алардын майдан арабаларын жана атчандарын басып калсын», деди. Муса колун деңиздин үстүнө сунду. Анан суу таңгамаал мурунку калыбына келди. Ал ошондо качып бараткан мисирликтерди карай толкуп, жараткан Эге аларды деңизге чөктүрүп жиберди. Өз ордуна келген суу фараондун артынан деңизге кирген анын бүт кошунундагы майдан арабаларын жана атчандарын басып калды. Бир да киши аман калган жок.
Ал эми Израиль эли деңиз ортосундагы кургак жер менен өтүп кеткен эле. Суу алардын оң жана сол тарабында дуал болуп турган. Жараткан эге ошол күнү Израиль элин мисирликтердин колунан куткарды. Израилдар мисирликтердин деңиз жээгиндеги өлүктөрүн көрүштү. Жараткан эгенин мисирликтерге көрсөткөн улуу кудурет күчүн көрүшкөн Израилдар жараткан эгеден коркуп, ага жана анын кулу Мусага ишеништи. Ошондон кийин Муса жана Израиль эли жараткан эгеге бул ырды ырдашты. Жараткан эгеге ырдаймын, анткени ал улуу жеңишке жетти. Атчанды да, атты да ал чөктүрдү деңизге. Жараткан эгем кудуретим, куткаруучум ал менин кудайым, даңазалайм аны мен. Ал атамдын кудайы, улуулугун жар салам, ал жоокер. Анын ысмы жараткан эге. Ал деңизге ыргытты фараондун аскерин, майдан арабаларын. Тандамал аскер башчылар чөгүштү деңиз түбүнө. Басты деңиз ирими, алар таш сымал суу түбүнө чөгүштү. Кудуреттиң жараткан эге күчү менен даңазаланды. Кудуреттиң жараткан эге душманды талкалады. Улуу даңкыңды көрсөтүп, өзүңө каршы чыккандарды жерге сулаттың. Сен карыңды төгүп, аларды саман өрттөгөндөй бир заматта жок кылдың. Сенин демиңден суу бир жерге чогулду. Дубалдай болуп толкундар деңиздин түбү кургады. Ошондо душман артынан түшүп, кубалап жетем, олжону бөлөм баарына. Каалаганымды алып, көңүлүм тоет, кылычымдын кынынан сууруп, аларды кырам деди. Бирок сен үйлөгөндө аларды деңиз каптады. Алар зор сууларга коргошундай чөгүштү. Кудайлар арасында сага окшогону барбы? О жараткан эге, сага тең ким бар? Сен сыяктуу ыйыктыгы менен улуу болгон, даңкы менен коркуткан, ажайыптарды көрсөткөн ким бар? Сен кудурет күчүңдү көрсөттүң эле, аларды жер жутуп кетти. Өзүң куткарган элиңди мээримиң менен жетелеп баратасың. Аларды ыйык мекениңе кудуретиң менен коштоп баратасың. Элдер угуп титирешет, Пелишти элинин үрөйү учат. Эдом уруу башчыларын коркунуч бийлейт. Маап көсөмдөрүн калтырак басат. Канаандын бүт жашоочуларынын ындыны өчөт. Аларды коркунуч басып үрөйү учат. Элиң жанынан өткөнчө жараткан эге, өзүң ээлик кылган бул эл өтүп кеткиче, алар кудуреттүү колуңдун күчүнөн таштай болуп катып калат. О, жараткан эге, элиңди өз тооңо, өзүң турак кылган жерге алып барасың, аларды жайгаштырасың. Эгедер, өз колуң менен курган ыйык жайга. Жараткан эге кылымдан кылымга падышалык кылат. Фараондун аттары, майдан арабалары жана атчандары деңиз ортосуна киргенде, жараткан эге алардын үстүнө деңиз суусун каптатты. Ал эми Израилдар деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Арундун карындашы Мариям пайгамбар колуна дап алды. Ошондо аялдардын баары дап кагып, бийлешип, анын артынан чыгышты. Анан Мариям аялдарга башчылык кылып мындай деп ырдады: жараткан эгеге ырдагыла, анткени ал улуу жеңишке жетти. Атчанды да, атты да ал чөктүрдү деңизге. Муса Израилдарды Камыш деңизден баштап чыккандан кийин алар Шур чөлгө барышты. Чөлдө 3 күн жүрсө да суу таба алышпады. Марага келишкенде ал жердин суусун иче албай коюшту. Себеби ал суу шор болчу. Ошол үчүн ал жер Мара деп аталат. Ошондо эл Мусага эмне ичебиз деп наалыды. Муса жараткан эге жалбарып боздоду эле, ал ага бир жыгачты көрсөттү. Мусаны сууга ыргытканда суу ичкидей болуп калды. Жараткан эге ошол жерден элге көрсөтмө менен мыйзам берди да аларды сынап мындай деди: эгер мени жараткан эге Кудайыңарды угуп, мени алдымда мага жакканды жасасаңар, буйруктарыма кулак төшөсүңөр, бүт эрежелеримди сактасаңар, анда Мисирге жиберген оорулардын бирин да силерге жибербейм.
Себеби мен силерге шыпа берүүчү жараткан эгемин. Ошондон кийин алар Элимге келишти. Ал жерде 12 булак жана 70 курма дарагы бар эле. Алар булак боюнан жай алышты. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com